Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Чүй баяны» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Токмок бир көргөн адамдын купулуна толбогонсуган кунарсыз шаар. Жыл өткөн сайын көркүнө чыга өсүп жаткан Фрунзеге жакын тургандыктанбы, ал дыйкандын жаңы салган тамынын жанындагы эски тамы сыяктуу дегеле көзгө өөн учурап, ошондон улам Фрунзеден чыгыш тарапты көздөй бет алып жөнөгөн жүргүнчүлөр токмоктун жанынан өтүп баратканын капарларына да алышпай, түз эле балыкчыга жетип бир токтойт. Балыкчынын шамаалы коюн кончуна кум шыкап, бети башын каарыганына кайыл болгон жүргүнчүлөр ары бери басышып, буттарынын уюган тарамышын жазышса, айрымдары ашканага кирип тамак ичишип, же 100 граммдан согуп алышат да, пальтолорунун жакасына мурундарын ката май куйганы кеткен автобусту күтүшөт. Кээ бирөөлөрү пристанга чейин чуркап барышып, бууракандай жээкти челип жаткан көлдүн ак көбүктүү куйругун көрүп келүүгө да үлгүрүшөт. Айрымдары шамалдуу шаардын каарына чыдабай, эми эле кеткен автобусту бир айча күтүшкөнсүп ачууларын шофердон чыгарышат. Көлдүн алкымынан нарын тараптан келаткан жүргүнчүлөр да балыкчыга кайрылбай өтүшпөйт. Алардын ичинен да кээ бири ашкананы көздөй чуркашса, кээ бири автобустан калып калбайын деген кыязда автостанциянын жанында казыктай какайып, колу баштарын ушалай, Фрунзеге чейин 2 сааттык жол калды деген кошунасынын сөзүн демөөр кылып, жүрөгү элеп-желеп болот. Ошентип Фрунзени эңсеген жүргүнчүлөр автобуска отурар замат үргүлөй түшөт да, токмоктун жанынан өтүп баратканы алардын санааларына да келбейт. Эгер ошол кезде машинанын шофёру «Туугандар, токмокто жумушуңар жок беле? Аярлай кетсек кантет?» десинчи, анда эле балеге калганы. «Токмокто эмне, суутуп коюптурбу? Токмокто эмне көрбөй жүрүптүрбүзбү? Токмогуң өзүңө эле буйрсун. Бизди Фрунзеге тезирээк жеткирип койгунда, анан мага десең, кайра келип токмогуңа конуп ал» дешип, толгон токой кеп айтууга үлгүрүшөт. Бирок өзү жөнүндө ошончолук кадырсыз сөз уккандай, токмок эмне күнөө кылды экен дээрсиз. Күнөөсүз туруп эле кээ бир адамдар ушакка кабылып алган сыяктуу, токмок шаары жогорудагыдай насыя жемени көп угат. Анан калса, ошол жемелеген адамдардын бирөө да балким токмокто болгон эместир. Эгер алар токмокту жакшы билишкен болсо, кимде-ким токмокто бир аз жылча жашап, анын жаз жайын, кыш күзүн көрсө, токмоктун тынч көчөлөрүн аралап, чүй суусун бойлоп басса, базарын кыдыра ширин коонунан жеп, шаардын түндүк тарабындагы кара тоосуна чыкса, анда ал адам шаар жөнүндө жогорудагыдай бөөдө жеме айтмак тургай өмүр бою токмокко куштар болуп жүрүп өтмөк. Арачолоду жанынан өтүп баратканда ага кайрылбай коймок эмес. Анткени токмок ак пейил байбиче сыяктуу канчалык жупуну болсо да, ал ошончолук мээримдүү да шаар. Токмокко жаз келген учур өзүнчө бир керемет. Алгач кар кетери менен дарактар бүчүр байлап, жер көп, көгүш буу көтөрүлүп турат. Мемирей тийген күндүн илеби өтө ысык да эмес, өтө мээлүүн да эмес, көңүлдү эргите, санаадагы катылуу жүргөн үмүттү оболой учурат. Тоолор маңкайып, асман көк-көк тунук болот. Бейкапар жаткан шаардын үстүндө оюн курган ак көгүчкөндөр куушуп ойноп баратып, куду ашыктардай өбүшө кетишсе, бирде канаттарын сабап, көктүн тереңин көздөй сүңгүшөт. Бутактан бутакка жай учуп конгон илээнди бактектер уя салуунун камын көрүшүп, адамдан кыпындай да коркуп койбой, таман алдыңдан куу жалбырак тиштей учса, терек бутагынын коюу жеринден
таранчылар чыр-чыр этишип, шаардын чет жакасындагы камыштуу көлмөлөрдөн каз өрдөктөр каркылдай, кээде уй мөөрөп, ит үрө, токмок түтүн жыттанып, куду өзүбүз чоңойгон карапайым кыштактын да элесин берет. Мындайда каралжын тарткан бак дарактуу токмоктун үстүндөгү бозомтук көгүш түтүн күн нуруна чайылып, киринип, шаар ан сайын бейкутчулукка тунуп, көркүнө чыгып, көгүш бүчүрлөрдөн көгүш жалбырактар кылтыйып, өрүк алма гүлдөп, анан ак эле удаалаш алча ак бадырак сыяктуу ак гүл ачат. Шаардын мына ушул жемиш гүлдөгөн жазгы учуру эси көөнүңдөн кеткис элес калтырып, өрүк жыгачынын кызгылт гүл ачкан бутагынын арасынан жапайы аарылар дыңылдаса, аркыл түстөгү кооз көпөлөктөр чарк айлана, куд эле колхоздун жемиштүү багынын арасында жүргөндөй көөдөнүң кубанычка тунуп, бет алдыңдан туш келген эле адамды сыга кучактап сүйгүң келет. Анан калса, токмоктун эли ары жоомарт, ары мээримдүү болушат. Сенин кайдан келгениң менен, сенин ким экениң менен иши жок. Дароо оозунуп салам беришип, үйүнүн жанынан өтүп бараткан болсоң, наароз тиегетиңиз дешип, короосунун оозун ачып, мээримдүү жылмайышат. Эгер сиз тажрыйбасыздык кылып, кокус меймандос адамдын үйүнө кайрыла калсаңыз, анда эле шоруңуздун кайнаганы. Ал март адам сый тамагынын баарын алдыңызга жайнатып, жаналык албай сизди коноктогонго шашат. Анан анын өзүндөй жоомарт, карапайым кошуналары баланча акемдикине мейман келиптир дешип, үстүңө үзүлүп түшүп, биринен сала бири үйүнө чакырат. Ал ак көңүл адамдардын көңүлүн калтырбайын деп отуруп, жекшембинин кандай өткөнүн билбей да каласың. Ошентип, кээ бир адамдардын курулай жемесине кабылганына карабастан, токмок башка өз теңдүү шаарлар сыяктуу эле өсүп, жаңырып, анын чыгыш тарабындагы көп этаждуу кооз үйлөрдө жоомарт, кабагы жарык адамдар жашайт. Алар деле таң эртең менен чыйрак басып, кызматына жөнөшсө, саал чарчаңкы тартып, кечкурун үйлөрүнө келишет. Токмок жергебиздеги эң эски деген шаарлардан болсо, ал ошончолук жаш шаар. Мындан 50 жыл мурда ал далай татаал, каардуу окуялардын күбөсү болуп, токмок жөнүндө ошончолук көп жазышса, ал бүгүнкү күндө унутулган кары жубан сыяктуу адабиятчылардын калеминин жаздымында калып, алган эмес жогоруда биз эскерткендей кээ бир адамдардын бейчеки жемесин да угууда. Айтмакчы, бир чети жөнөкөйдөн көрүнгөн улуу турмуштун түйшүгү токмоктуктар үчүн да жат эмес. Рас, турмуш бар жерде өлүм, өмүр, ашыктык, ажырашуу жана да өкүнүч менен кубанычка окшогон өмүрдүн түйшүктүү сырлары эриш аркак боло аралаша жүрөт эмеспи? Эмеси мындан 15 жылча мурдараак токмокто өткөн бир окуяны силерге баян этүүнү парз көрдүк, замандаштар. Бул окуя биз кеп кылган токмоктун түндүк чыгыш жагындагы Кара Тоо этегиндеги Чүй суусунун нугун бойлой өскөн Чытырман токойдун четиндеги мектепчеде болгон. Узун, жарык коридордо мышыкча жыла баскан мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы дым чыкпаган класстын сыртынан аярлай калды да, бул эмне? Балдарды таратып жибергенби? Деген кыязда каалганы кыңыр ачты. Калем саптарынын учу менен кезек-кезегинде гана сыя челектерин тык-тык чокуган окуучуларды көрүп, көңүлү жайлана түшкөн ал шек алдырбай эшикти жаба койду. Эшиктин ачылып жабылганын окуучулар да, адабият сабагынын мугалими Абдиев Дыйканбек да сезген жок. Класс ичи мурдагыдай эле тымып, дубалга эленген кара доскада жайкы каникул тууралуу жазылган сочинениянын планы. Окуучулардын айрымдары мурундарын шор тартып, партага өбөктөй түшүп жазып жатса, айрымдары көздөрүн аң тарылта шыпты тектей, кээси калем саптарынын түбү
тиши менен кажып ойлуу. Ал эми кээси кошунасынын дептерине көз кыйын салуу менен алек боло бейчекис шыбырашуусуз 6-класстын окуучулары сочинение жазып жатты. Абдиев класста отурган окуучуларга назар салгансыганы менен өз санаасы менен алек боло киши боюнан бийик күн чыгышты караган терезеден нары бетинде түгү жок куур тоңдой жылаңач кара тоонун этегине жармаша өскөн чер токойдон көзүн албай бир кызык кыялдын жетегинде байланып калгансыйт. Сентябрь айы жаңы эле жаңырса да, жалбырактар бир жерде чоктой кызара, бир жерде сары жибектей сүйкүм тартып, үлп эткен сыдырым жүрсө шырт эте сабагынан үзүлүп түшүп, бутка чалынган асемдүү коңур күздөн али дарек жок. Кала берсе табияттын бекем өкүмүнө ириде баш ийген өрүк жалбырагы да саргайбай, мектептин алдындагы кара жолдон ары карай созулуп жаткан токой жап-жашыл эле бойдон. Коюу жалбырактарды көзөп өткөн жашыл нурга эркелеппи, же кыш камылгасын тез көрүүнүн аракетиби, айтор кызгылт, шамдагай кумурскалар дарак боорунда каршы терши чубашып, көлчүктөн жашыл бакалар баш соссо, бүжүңдөгөн ак чаңдыр кирпи, ичке жолунда бут шилтей, түркүм тилде үн салган бейкут куштар кезегинде кар сете сынган куу бутактын добушунан селт эте учак ачып, токой ичи сырдуу сүрдүү. Бирок Абдиев бет алдындагы жашыл дүйнөнү кунт коюп тиктеп тургансыганы менен, анын койнундагы тиричиликти капарына да албай, анын купуя сырдуу көркүнө суктанган да жок. Ал гана эмес, мына бул тике маңдайындагы кол соссо жетчүдөй атайы Асем үчүн койгонсуган бир чеңгел апакай булутту да таңазар ала турган эмес. Анын көөнү башкада эле. Бир тууган эжесинен кат алганына 3 күн болуп, Абдиев ал катты ачып окууга жүрөгү даабай, ошондон бери саал кирдей түшкөн конвертти бирде чөнтөгүнө салып, бирде колуна коомай кармап бушайман болууда. Акыркы жылдары эжесинен кат алган сайын ал ушундай абалда болот. Ушинтип илең салаң болуп жүрүп, акыры катты ачып окуганга мойну жар бербей, ал унуткарылып кетчү да оозу ачылбаган конвертти столдун суурмасына салып койчу. Мына ушуга окшогон окулбаган каттардын бир канчасы столунун тартмасында жатканын анын өзү да билбес. Бирок Абдиев эжесинен келген каттардын мазмунун окубаса деле жатка билем деп түшүнгөндүктөн, катты окуп санаасын кирдеткиси келбей, жооп жазганда да өзүнүн ден соолугун кыскача баяндай салып, көңүлүн алагды кылыш үчүн токой аралай жалгыз басып кетчү. Аппак кайыңдар, жапайы тал, шилбиге окшогон түркүн дарактар аралаш өскөн чер токойдун нымдуу таза жыты мээсин сергитип, ал кайра мектепти көздөй шайдоот келе турган. Бүгүн сабагы кечирээк башталаарын эстеп, ал эртең менен адаттагысындай таң заардан турган эмес. Уйкусу келбесе да жылуу төшөктө мына турам деп илең салаң болуп жата берди. Ойгоноору менен эле ал санаасындагы белгисиз кусалыкты сезген. Бирок анын себебин издебей, эч нерсе ойлогусу да келбей, төшөгүндө көпкө чейин жөн гана жатты. Качан Абдиев туруп, жуунуп, бир чыны айран ичип эшикке чыкканда аркан бою көтөрүлгөн күн чатырай, жай учурундагысындай ысык тийип туруптур. Асман көк-көк, туп-тунук болчу. Ал токойдун четиндеги шүйдүрүм жеген жалгыз аяк жол менен келатты. Наристе баладай тунук табият таасир эттиби, айтор эртең менен Азизилде илээшкен кусалык ойдон чыгып, Абдиев мектепке көңүлдүү кирди. Ал мугалимдер отурчу бөлмөнү коомай ачып, отургандарга ооз учунан акырын салам айтты да, эч кимисине кол бербестен төр жака өтүп барып, эски кара булгаары диванга көчүк басты. Бөлмөдө буурул чач, сылтып баскан тарых сабагынын мугалиминен башка 3 аял мугалим отуруптур.
ортодогу чоң тегерек столдун эшик жаккы четинде отурган ботаника мугалими Айна Абдиев башпага арзамат чээнин ашындай кызара түшүп, кайра анысын сездирбеске аракеттендиби, сулуу ичке кашын серпип алган боюнча башы алдына шылктай түшүп, китебине ого бетер үңүлүмүш болуп калды. Кызууланып сүйлөп жаткан тарых мугалиминин аңгемесине алаксыган карт сымак мугалим аялдар Айнанын ал абалын байкашкан жок. Тарыхчы эки колун улам өйдө серпип, бир тентек окуучунун жоругун айтып жаткан эле. Абдиев анын аңгемесине кыпындай да көңүл бөлбөй, көз кыйыгын жиберип, Айнаны кароо менен алек. Ал дагы колундагы китебине үңүлгөнү менен Абдиевдин таасирдүү көз карашын сезип, ан сайын кымырыла, акыр чыдабай кеттиби, ордунан туруп, аңгеме тыңшаган болуп, тигил үчөөнүн жанында бир паска турду да эшикке чыгып кетти. Айна чыгып кеткенден кийин Абдиевдин өзү да үстүндөгү оор жүктү бирөө алып ыргыткандай кадыресе жеңилдей түштү. Көптөн бери Айнага жолуккан сайын тымызын сүрдөп, нымшый ток ургандай каны дирете кулагы туна түшчү. Ошол абалын Абдиев Айнанын өзүнө да сездирбес үчүн элдин көзүнчө ачык жана шар көрүнүүгө аракеттенчү. Ал бул татынакай келинди жакшы көрүп, калгандыгынын мойнунга алганды намыс көрүп, ошондон улам кээ бир өзү теңдүү жаш мугалимдердин тамашасына Абдиев кадыресе чычалай, урушканга чейин барчу. Ошол себептен мугалимдер көздөрүнчө сөз кылуудан айбыгышса да, көздөрү жок жерде эки сөздөрүнүн бири эле Айна менен Абдиев жөнүндө болуп, далай тынымсыз ушактарды да таратып жиберишкен эле. Бирок алардын бирин да Абдиев билчү эмес. Айна эшикке чыгып кеткенден кийин Абдиев санаасынын тереңинде кадыресе коңултуктай, бирок дароо анын артынан ээрчи чыкканды эрүүн көрүп, жаны жай албай, бир чети зериге, кыйладан кийин гана колтугуна журналды кысып ордунан турду. Мына ошол маалда коңгуроо кагылды да, мектептин тегерегинде чуручуу түшкөн окуучулар бири-бирин түрткүлөй, топурап класстарды көздөй кире баштады. Балдардын кирип бүтүшүн күтүп, Абдиев классын көздөй шашкан жок. Ошол кезде ал коридордогу чоң терезеден нары 3 жашар баланын жанында турган Айнаны көрүп, бир чети ичи жылый, бир чети аны кимдир бирөөдөн кызганып койду. Бул кыял Абдиевдин көңүлүнө көз ирмемчелик убакыттын ичинде гана болуп өттү. Бирок ал кыялынан дароо баш тартып, ал Айнаны көздөй утурлады. Анткени 3 жашар баланын атасы Балтабай Айнаны кызганууга арзыбай турган, кой оозунан чөп албаган момун, жашы 35-тердеги мугалим. Ал математикадан сабак берчү. Аялы төрөттөн каза болгонуна 3 жылча болуп, ансыз да момун бечаранын менти тайып, жүдөп жүргөн кези эле. Ошондуктан анын мектепке кезегинде баласын ээрчите келгенине директор да билмексен болуп унчукчу эмес. Аялынын күйүтү кошул ташыл болуп, өз боюна карабай энөө тартып кеткен Балтабай менен баласына Айна көптөн бери көз кырын салып, баласынын кийим кечесин жууп берип, кээде колу бошой калса аны ойнотуу менен да алек болчу. Ал эмес кирпиги салбыраган момун Балтабайды чыйралтуунун камын көрүппү, өлгөндүн артынан кошо өлгөн эч ким болгон эместир. Андан көрө кайрат кылып боюңа карабайсыңбы? Атыңды педагог дейт, уялсаңар боло элден, деп айткан учурлары да болгон. Ан сайын нымшып, боргулдана тердеген Балтабайдын оозуна сөз кирбей, ого бетер шөлбүрөй түшчү. Ооба, ушунун баарын Айна Балтабайдын тагдырына боору ооругандыктан иштөөчү. Ошондуктан мугалимдер аларды айын кылышмак тургай, кайра Айнанын бул жоругуна ыраазы болуп калышаар эле. Муну Абдиев да билчү. Ошондуктан ал Айнаны Балтабайдан кызганчу эмес. Бирок кээде Айнаны алыстан имире караган Балтабайдын кылыгын жактыра бербеген Абдиев мунун дымагын дегенчелик кылып, ичинен анын сынтагып койчу. Азыр жанына келген Абдиевден мурункудай сүрдөбөй калган Айна
экинчи элдин көзүнчө жанагынтип тиктебей жүрчү, деп алда качандан бери кадыр көңүлү өтүшкөн адамча жымың этти. Айнанын жаруукер наздуу үнүнө эргий түшкөн Дыйканбек: «Антсе эмне болот экен? Кыйыктайсызбы?» деп тийише жооп берди. Бешинеси жайнаган Айна Дыйканбекти алдыртан наздуу тиктеди. Ушу тапта Айна аябагандай сулуу боло түштү. Өзүнүн апакай абалын өзү туюп, ан сайын Дыйканбектин канын тутандыра кыйладан кийин чечкиндүү үн катты: «Апам Фрунзедеги уулунукуна кетти. Бир жумача туруп келем дейт. Деги үйгө токтобойт жарыктык. Картайганда адамдын баары эле айылчы болуп кетеби дейм». Айтаарын айтып алып, кулагына чейин кызарган ал дароо классын көздөй катуу басты. Дыйканбек да анын артынан жай утурлай өз классына кирген. Мына азыр эки айрылыш жолдун түйүнүнө келип, кай жагын көздөй басаарын билбей башы маң болгон, жомоктогу бечара сыяктуу терезеден көзүн албаган Дыйканбектин санаасы таруудай бириндеп, Айна жөнүндө, эжеси жөнүндө ойлой, бирок жүрөгүн өйгөн, жүрөгүн ысыткан ойдун түбүнө жете албасын билген ал сочинение жазып жаткан окуучуларын аралай басты. Ырас, Айна энесинин шаарга кеткенин бекер айткан жок. Ал бүгүн кечинде Дыйканбекти күтөт. Ошондон улам барсамбы, же барбасамбы деген түпөйүл кыялдын чегине чыга албай алпурушуп жатканда коңгуроо кагылып, баятан бери баштарын салып отургансыган окуучулар дүргүй түштү. Мына ушул коңгуроонун гана кагылышын чыдамы кете күткөнсүгөн Дыйканбек окуучулардан сочинение жазган дептерлерин жыйнатып алып, журналды бир окуучудан берип жиберди да, бирөө аны этектен дароо кармап калчудай мектептен атып чыкты. Бүгүн анын мындан башка сабагы жок эле. Ошондуктан колуна жеңил плащын кармай тике маңдайдагы кара тоону көздөй бет алды. Чаңкай түш чен болгондуктан күн ысык тийип туруптур. Көктө бир чымчым булут жок, шамал жүрбөй, айлана жай мезгилиндегидей думга үп болуп турду. Ал мектептин жанындагы чоң кара жолдон өтүп, токойдун четине жеткенде артынан «Агай, агай!» деген үн чыкты. Дыйканбек жан алга албай чуркап келаткан окуучусу Чолпонду көрүп, нааразы боло аярлай калды. «Агай, мына бул катты столуңуздун үстүнө унутуп кетипсиз», деди көздөрү ойноктой кыз демиккенин баса албай. Анын түрү куду оюн салып ойт берип кетчү жайлоодогу кулун сыяктуу коомай эле. Дыйканбек ары шайдоот, бирок бир нерседен шекшигендей ары кытмырыраак караган окуучусуна үн катпастан эжесинин катын анын колунан шарт алып, ичи уйгу-туйгу боло, ал чүй суусунун боюна келип гана демин басты да, тартылып калган тунук суунун түбүндөгү жашыл балыр чайыган кооз таштарды тиктеп көпкө чейин турду. Чүй суусунун аркы үйүзүндө жыгылсаң бетке урунар куурайы жок, кара шагылдуук жапыс кырка тоо жатты. Мына ушул көрксүз, ары Кудайдын каарына калгансыган жылаңач кара тоону Дыйканбек эмнегедир жакшы көрө турган. Дыйканбек бул тоону канчалык жакшы көрүп, жылдын 4 мезгилинде тең бирдей көп каттаса, башкалар бул тоодон ажыдар көрүшкөнсүп ошончолук аз катташчу. Кесиптештери Дыйканбектин бул жоругун жактыра беришпей, керек болгон учурда аны таппай калышса, аны тиги кара тоонун колотторунан издегиле деген тамашасын далай жолу кулагы чалган. Бирок ал мындай мыскылдарды капарына да албай, эртели кеч колу бошой калганда бул делебесин козгогон кереметтүү тоого чыгып келмейинче өзүнүн да санаасы жай алчу эмес. Дыйканбек бул кара тоого биринчи жолу жазга жуук, чүйдө өрүкүлдөгөн маалда келген. Анда өзү да ушул мектеп-интернаттын босогосун биринчи жолу аттаган. Ошондон бери чүй боорундагы алгачкы жаз мына ушул кара тоодон башталаарын ал жакшы билет. Жаңы келген ийменчек келиндей, алгачкы жаздын ууз жытындай, көркүндөй керемет кайдан болсун. Канчалык жааганы менен кара шагылдуу тоонун күнгөйүнө
Кар кышында да токтобой, күндүн буруту жылт этсе эле көздөн кайын болуп эрип кетет. Ошондуктан Кара тоонун этегиндеги жердин кыртышы кыштын аяздуу күнүндө да анчалык тоң тиштебей, анын күнөстүү коктуу колотторунан кылтыя баш баккан көк чөптү көрүүгө болор эле. Ал эми Кара тоонун Казакстанга танапташ тескей жагына дайыма кар терең түшүп, ал күрткү чайган жайык беттер кышкысын лыжа тебүүгө өтө ыңгайлуу болгондуктан Дыйканбек жекшемби сайын интернаттын тестиер балдарын ээрчите чыгып, ошол тескейдин беттеринен лыжа тебишип, кумардан чыга, каш карайган ченде гана маңдайларынан ырыстары жайнаган алар чарчаганын да сезишпей, ары кужулдаша, ары бири-бирин куушуп ойной, бүгүнкү күндүн тамашасын толгон кеп кыла мектепке келишчү. Мындай күндөрү кечинде Дыйканбек жаздыкка баш тиери менен тырп этпей уктап, эртең менен күндүн узун шооласы терезеден шыкаалаганда гана бир ойгончу да, тапка келген кыргыектей өзүн шайдоот, жеңил сезген ал мектепке көңүлдүү келе турган. Кара тоонун күнгөй тескейинин коюн жатагына чейин билген Дыйканбек ушул тоонун ээси жалгыз өзү сыяктуу сезип, кээде жападан жалгыз тоонун кырын кыдыра, анан анын кеминдин кан жайлоолоруна барып такалчу алкымына чейин жетип, таштан ташка секирген кекилик чилдин жорго басыгына суктана, бирде жолунан түлкү качырып, кээде кара шагылдардан тик ылдый сойголонуп, жону башынан бери кара буу чыкканына кайыл боло, кыялга батып, өзүнчө эле кубана жалгыз жүргөндү жакшы көрө турган. Бара-бара Кара тоонун койну, анын жылга жыбыттарынын баары көзүнө ысык көрүнө, ал өзү да ушул тоо таштар менен кошо жаралгандай, 1000 жыл жашаган карыдай сезип кетчү. Өзгөчө бул жердин жазы аны биротоло сыйкырлап алар эле. Кара тоонун этегиндеги, анын жылгаларындагы жылдыздай бажыраган ак саргыл бай чечекелерди кызылы кызыл, агы ак көпөлөктөр жайынча тооруй консо, ан сайын жазгы күн мемирей жагымдуу тийип, нымдуу ийинден сойлоп чыккан жылаандар күнгө боорлорун кактай, шамдагай кескелдириктер ойт берип, кекиликтин тынымсыз сайраганы бирде өтө жакындан, бирде өтө алыстан угулса, коктуу колоттордогу бозомдук шилбилер, чиелер жанданып көгүш бүчүр байлай, кызгылт тобулгулардын да ажары ого бетер ачылып, жылаңач көгүш аскалардын жаракасынан темененин башындай көгүш тунук тамчылар сызыла, алда качан соолуп калган төө көзүндөй уяң булактар жанданып, атам замандан бери эңилчек баскан кара таштардын бетине да көк чыгып, тоборсу элек нымдуу жерден көктүн, жаздын ууз жыты келип, жүрөгү ан сайын булкуп, кыялы ала качып, бир таттуу, жагымдуу вино ичкендей кадыресе мас боло, ушу кезде жашоо дегендин ырахатын андан башка бир да жан туйбагандай, өзүнчө эле ээлге кыйкыргысы, чуркагысы келчү. Ошентип, баягы чарык чептин учундай кылтыйган көк ыраң, жайкалган көк шиберге айланып, көктө торгой сайрай, Кара тоонун этегине койчулар көчүп келет. Кашкайган көк асмандан балбылдап тийген күн аябай ысып, анын үлбүрөк узун, ары арчанын чогундай таптуу нурлары кан тамырларыңды жирей, жүрөгүңө чейин жетип, туйлаган, элирген жүрөгүң самолеттун от алган мотору сыяктуу сени көккө алып учуп кетчүдөй ээликтирип, теребел улам көрктөнө, ажарлана берет да канаттарынан нур чагыла, 1000 бир аракетке түшө тыбырай сайраган торгойдун быдылдаган күмүш үнү табияттагы жандуу, жансыз нерсенин баарын сыйкырлап, ошондон улам канча 1000 жылдан бери солк этпеген таштардын жүрөгү да жибип, таштарга жан кирип, бул жадыраган сулуулукка жылмая карагансыйт. Көк кууган койлор ууз сүткө тойгон козуларына окурана кылчактайт.
Бирок жаңыдан телчиккен козуларынын бейкапар оюн салышына ичи жылый, кайра кылтыйган көктү курч тиштери менен искектеп кирет. Бейкаруу, узун шыйрактары тартайган апакай козулар бирде оют берип, кыйла жерге чейин дүргүй түшсө, кайра ызычуу боло маарап, энелерин көздөй жамырап жөнөшөт да, анан алардын ууз толгон желинин балкылдата соруп киришет. Куйруктарын тыбырата ууртунан ууз тамган козуларды көрүп, туруунун өзү да канчалык керемет. Көк кууган койлорго оолактан көз салган койчу жигит койдун нак жууратына тойгон боорун көтөрө албай, ныксырап көк майдан үстүндө бейкапар уктап жаткансыйт. Баятан бери анын жанында бүк түшкөн дөбөтү, ээсин ойготуунун амалын кылабы, бир-эки жолу жер чапчый эрине үргөн болуп, кой кеткен жакты карай кулагын тикчийтет. Ошондо гана көзүн ушалай, башын көтөргөн жигит эзелки бир элдик ырды уккулуктуу обонго салып, ыраактап кеткен кой артынан түшөт. Койчунун мындан башка ыры такыр эле жок сыяктуу, ал бул ырды эртели кеч же түштө ырдай бермей адаты бар. Бул ыргактуу, ары мукамдуу ырды ушу кара тоонун койнунда чоңойгон кимдир бирөө чыгарса керек. Ошондуктан ырдын мааниси да ушул кара тоонун табиятына жарашып тургансыйт. Дыйканбек бул кызыл жүз, коңур үн койчу менен бет алышып сүйлөшпөсө да, эртели кеч ырды көп уккандыктан капкачан эле аны жаттап алган. Анан өзү да эч ким жок жерде койчунун обонуна салып ырдап калчу. Кара бир тоонун кыясы, каркыра куштун уясы, какишим жанда бир жүрсө, кайгырган жаным ыраазы. Керме бир тоонун кыясы, кекилик чилдин уясы, какишим жанда бир жүрсө, кейиген жаным ыраазы. Ошентип коңур үндүү койчу улам алыстап, маарыган кой козунун ызы чуусу да ыраактай берет. Күн болсо ого бетер чатырап, тербел ан сайын көшүлө, тетигил Сайлык кыштагынын четиндеги жүзүм ачып жүргөн кызыл шайы көйнөкчөн кыздардын ырдаганы ого бетер талаанын көркүн чыгарып, кара жердин боорун тилген тракторлор көккө күтүн бүркө, мээнеткеч дыйкандын ролу тийген сайын ийген сүттү уйсымак чүй талаасынын берекеси улам арта, жаз ан сайын ажарланып, кээде түнү менен кара нөшөр төгүп, күркүрөгөн күндөн кара жер тең бөлүнүп кетчүдөй жүрөгүн алкымыңа тыгыла айлан кетет. Бирок эртең менен эле күн чайыттай ачылат да, эшик алдында чуңкурлар көлмөлөп, арыктардагы суулар алкына кечээ эле бозомук тарткан тал теректер жапжашыл боло чыга келет. Кара тоонун этегиндеги чүй суусунан сүрдүү үн чыга кире баштайт. Мына ушул мезгилде торгойдун тили ката, булбул сайраган, күкүк таңшыган гүлдүү ай келет. Токой ичиндеги ным тоборсуйт. Көк жалбырактуу бутак арасынан куштар үн салат. Күкүк таңшыйт. Таңдыр кечтир күкүк таңшыган сайын суулар күкүктөп кирет. Көк иримдин үстүнө салаңдаган талдын бутагына коркулдай уя салат. Күн ан сайын ачуу тийип, кара тоонун этегиндеги көктүн каны кача, кала берсе айрым жерлердин чөбү саргая, калдыркандай жука шагылдар күң тартып, андан бетти албырткан ысык аптап уруп, кара таштардын бетиндеги саймалуу эңилчектердин өңү өчө жарыла баштайт. Ушу кезде Тескей ала тоонун этектери жапжашыл болуп көрүнгөнү менен кегетинин, шамшынын алкымындагы карагайлуу черлердин кары араң козголуп, көк муз каптаган булактардын көзү ачылбай тоо өндүрү муздак, тоо ичи чыкыроон болот. Касиеттүү чүйдөгү жаздын бир көрүнүшү мына ушундай. Бирок чүйдөгү ар жолку жаз бири-бирине окшошпой, ал Дыйканбектин кумарлануусун ого бетер арттыра берчү. Дыйканбек бүгүн да кара тоодон иңирченде кайтты. Куураган шыбактын, эрмендин ачуу түтөк жыты, кара шагылдуу тоонун коңур кургак таза абасы кыялын сергитип,
үйүнө көңүлү куунак кирди. Санаасын кирдеткен эжесинин каты да эсинен чыгып, ал куду цирктен оюн көрүп чыккан наристече бешенеси жайнап турду. Мектептен анча алыс эмес жердеги бир бөлмөлүү үйүн Дыйканбек таза тутчу. Бөлмөсүндө бейчеки буюмдардын жатканын жаман көрчү. Баса, анын жакшы көргөн 10 чакты китебинен башка оозго аларлык буюмдары деле жок эле. Бала күнүнөн бери өз бетинче турмуш өткөрүп калган Дыйканбек өз боюн тыкан тутуп сергек жүрө турган. Бирок акыркы 1 жылдан бери ал кечкисин үйүндө жалгыз отура албай, көрүнбөгөн назик ийнелердин учу бүткөн боюн кытыгылап жаткандай коңултуктап, ан сайын өзү да кимдир бирөөдөн уяла туталанып кетмей адат пайда болгон. Бул сезимден уяла турган эч нерсе жок. Ал бар болгону гана күчкө толгон жигиттик курактын бир күрдөөлдүү учуру экендигин Дыйканбек капарына албай жүрдү. Ал минтип жанын коерго жер таппай, буулугуп турган чакта эшик чертилип, эшиктин чертилишине анын өзү да сүйүнүп кетчү. Интернатта иштеген жаш балалуу тарбиячы аялдар уялган, муңайым үн менен үйдө экениң, рас болбодубу? Эмчектеги уулума суук тийиптир. Түнү менен ыйлап чыкты эле, санам чыдабай жатат. Дежурство бүткөнчө көз салып койчу балдарга. Анын үстүнө менин үйүм да шаардын четинде эмеспи, дейт. Айрымдары үйгө мейман келиптир, деп чынын айтышат. Күйөөм улам телефон чалып жанымды койбой койду. Бир эле саатча балдардын жанында болуп берсең. Дыйканбектин каршы болбосун билгендиктен алар ошончолук тез келишчү. Ошентип ал Кудайдын куттуу күнү интернаттын ары шок, ары шайыр балдары уктамайынча үйүнө келчү эмес. Анын үстүнө окуучулардын баары Дыйканбекти каршы чылдырбай, ал балдардын өтүнүчү боюнча түрдүү жомок айтып берип, кээде алар менен кошулуп ойной, балдар ан сайын кумардан чыгар эле. Ишембинин кечи болгондуктан Дыйканбек тамак ичүүгө көөнү чаппай зеригип турду. Үтүктөлгөн таза көйнөк, шымын кийген ал эшик жактан шырп эткен добуш чыккан сайын кулак түрүп, улам ордунан тура калып жаткандыгын эми гана сезди. Мектеп жактан үзүлүңкү угулган окуучулардын үнү анын делебесин козгоп, чакырып жатты. Бирок эч ким чакырбаса эле өзү мектепке барып, жатаар маалда окуучуларды алакды кылгысы келбей, шымын чечип, спорт костюмун кийди да диванга чалкасынан түшүп, колуна Лермонтовдун томун алды. Аңгыча мектеп жактагы чуручу тып басылып, бейпил тынчтык өкүм сүрө калды. Саат 10 болду, деп ой жоруду Дыйканбек. Онду гана тарбиячылар балдарды жатаканаларына алып киришээрин билет. Эмнегедир китеп окууга мойну жар бербей, Дыйканбек ордунан туруп терезеге келди. Жылдыз толгон айсыз караңгы түн. Дыйканбек чындап зерикти. Уйкусу качып, бир асыл буюмун кайда катканын билбей санаасы алакды болгон адамдан бетер кайсалактайт. Бирок унуткан нерсесин эстей албай, баягы канын дүүлүктүргөн бушайман абал кайра келип, бети албырып чыкты. Ушул тапта көчө жактан кыздардын ырдаганы бүдөмүк угулуп, жоготкон асыл буюмун кокустан таап алгансыган Дыйканбек сүйүнүп кетти да кайрадан шашып кийине баштады. Көз алдына айна келе калды. Айнанын күтүп отурганын эстээр замат Дыйканбектин жүрөгү дүкүлдөй, бүткөн бою албырып, кыялы ала качты. Эшикте көөнөргөн капкара түн. Күздүн алма жыттанган коңур салкын түнү. Каралжын баркытка чөгөргөн каухар седеп сыяктуу жымыңдаган ачык жылдыздар асман бетин бербейт. Дыйканбек Токмоктун күнчыгыш тарабындагы Жүзүм совхозун көздөй бет алды. Токойдун четиндеги кашка суу кулдурттаган арыкты бойлой кыйла жол басаарын билет. Ошондуктан чыгынып тез кадам таштаган Дыйканбек муздак чаңдуу жол менен караңгы, нымдуу түн токойго кирип кетти. Дыйканбек токойдон чыкканда айылдын чети көрүнүп, иттер үрө баштады. Мына ушул жерден кимдир бирөө аны маңдайынан нукуп эскерткендей тык токтоду. Анан ал ошол токтогон ордуна нес болгон адамдан бетер кыйлага чейин турду да
Аны бирөө союл алып кууп келаткандай артын көздөй чуркап жөнөдү. Айна менен ылым санашып кетишине жолтоо болгон себептердин бири эжеси болсо, экинчисинин тамыры андан да терең эле. Дыйканбек ошол экинчи себепти эстегенде жүрөгү ысый, көзүнөн жаш кылгырып дүйнө тарый түшчү. Анын ушул токмокко келишине да, турмушунун түз бараткан нугунун бузулушуна да ошол экинчи себеп кедерги болду. Мына эми күн өтүп, жылдар айланган сайын Арукенин элеси унутулмак тургай, кайра ал жүрөгүнө ого бетер терең батып, канына сиңе, бөтөн бирөө үчүн санаасынан такыр орун бербей, бүт дилин чырмап алды. Сөөгүнө чейин баткан бул жөнөкөй адамдык мамиленин күчүнө Дыйканбектин өзү да таң калчу. Ал бирде сонун түш сыяктуу жарык эте калып, кыялын эргитсе, бирде ал колдон түшкөн кут сыяктуу экинчи кайрылып келбесин эстегенде Дыйканбектин заманасы чындап тарычу. Дыйканбек туш болгон махабаттын күчү мына ушундай эле. Анын өзүнө башка бир да жан билчү эмес. Бул махабат менен ал мындан 2 жыл мурда кокусунан кездешип, анан кокусунан кол жууду.